Муниципалдык менчикте турган жер участокторун менчикке же 50 жылга чейин ижарага берүү комиссиясынын кароосунда төмөнкүдөй ыкмада өтөт. Аукцион, конкурс, түз сатуу. Аукцион мында баарынан кымбат бааны сунуштаган жагы. Конкурс сатып алуучулардын келишим түзүүгө карата тийиштүү шарттарды аткаруу менен жер участогун сатуу же ижарага берүү. Түз сатуу жеке жана юридикалык жактарга жер участогун ижарага түз сүйлөшүү жолу менен берилет. Тоорукка жер участогунун менчикке же ижарага алууда ыйгарым укуктуу органга арыз менен кайрылат. Арызда булар көрсөтүлөт. Арыз ээси жөнүндө маалыматтар, аны чаташтырбастан идентификациялоо үчүн керектүү маалыматтар. Жер участогун менчикке же ижарага ала тургандыгы. Инвестициялык курулуштун баяндамасы, жер аянты жана турган жери, жер участок жөнүндө маалымат жок болсо, арыз ээси алгылыктуу жерди көрсөтөт. Ошого жараша жер участок танылат жана түзүлөт. Ал эми түз сатуу жолу менен алууну каалагандардын арызында төмөнкүлөр көрсөтүлөт. Арыз ээси жөнүндө маалыматтар, аны чаташтырбастан идентификациялоо үчүн керектүү маалыматтар, юридикалык жактар үчүн ал чет өлкөлүк же чет өлкөлүк эмес экендиги кошумча көрсөтүлөт. Жер участогунун менчикке же ижарага ала тургандыгы, участоктун аянты жана турган жери. Козголбос мүлк объекттик жөнүндө маалыматтар, эгер бар болсо. Инвестициялык курулуштун баяндамасы. Жер участокко жана козголбос мүлктүн объектисине, имаратка жана курулмага укуктуу күбөлөндүрүүчү документтердин көчүрмөлөрү. Аукцион өткөрүүнүн тартиби. Катышуучу каттоодон өтөт жана номер жазылган табличка алат. Аукционду комиссия дайындаган аукциончу өткөрөт. Анда аукциончу лоттун номерин, жер тилкесинин старттык баасын жана аукциондук кадамды жарыялайт. Лотту старттык баасына алууну каалаган аукциондун катышуучусу аукциончуга табличка көрсөтүп, лотту айтылган баасы боюнча алууга макулдугун билдирет. Ар бир жаңы сунуш мурункусунан ашык баада көрсөтүлөт. Эгер аукциончу акыркы бааны 3 жолу жарыялагандан кийин андан ашык баа сунушталбаса, аукциончу балканы уруп, акыркы катышуучу сатып алганын айтат. Эгер старттык баа 3 жолу айтылгандан кийин сатып алуучу чыкпаса, аукциончу старттык бааны 20%га чейин арзандатат. Конкурс өткөрүүнүн тартиби. Катышуучу сунушун конвертке салып, конкурс белгиленген убакыттан кечиктирбей комиссиянын жыйынында тапшыруусу керек. Бир лот боюнча бир катышуучудан бир гана конкурстук сунуш берилиши мүмкүн. Конкурстук сунуштар келип түшкөн соң, конверттер конкурстун катышуучуларынын же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн көзүнчө ачылат. Комиссия сунуштарды кезеги менен ачат. Катышуучунун номерин, аты жөнүн, аталышын, конкурстун катышуучусу сунуш кылган негизги конкурстук шарттарды айтат. Ал маалыматтар протоколго жазылат жана комиссия конкурстук сунуштарды баалоого киришет. Сунуштарды баалоо конкурстук документтерде белгиленген критерийлер боюнча конкурстук сунуштар ачылган күнү каралат. Сунуштарды баалоодо кошумча убакыт керек болгон өзгөчө учурларда комиссия конкурсту өткөрүүнү 3 күндөн ашпаган мөөнөткө узартса болот. Ал жөнүндө протокол жазылып, комиссия мүчөлөрү жана конкурстун катышуучулары кол коет. Катышуучу сунушун өзгөртүүгө жана комиссия менен сунуштар боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө болбойт. Конкурстук документтерде белгиленген талаптарга ылайык эмес сунушту комиссия четке кагат. Комиссия баарынан артык сунушту берген жеңүүчүнү аныктайт. Конкурстун жыйынтыгы жөнүндө протокол түзүлөт. Ага жыйынга катышкан комиссия мүчөлөрү жана конкурстун жеңүүчүсү кол коет. Түз сатуу жолу менен бүтүүнүн тартиби. Комиссия жер участокты түз сатуу жолу менен берүү жөнүндө чечим кабыл алынгандан тартып 15 иш күндүн ичинде өткөрөт. Ыйгарым укуктуу орган чечим чыккан соң 3 иш күндүн ичинде арыз ээсине түз сатуу өткөрүлчү күнүн жана ордун кабарлоого, ага информациялык пакетти жиберүүгө милдеттүү. Түз сатууда комиссия арыз ээси менен жер участоктун баасы боюнча сүйлөшүү жүргүзөт. Сүйлөшүүгө комиссия жер участоктун баасын баалоо наркынын 20% чегинде кымбаттатууга же арзандатууга укуктуу. Арыз ээси жер участокты алуудан сүйлөшүүнүн кайсы стадиясында болсо да баш тартууга укуктуу. Протоколдо төмөнкүдөй маалыматтар болот. Лоттун номери жана жер участогу турган орду жана аянты. Тооруктун жеңүүчүсүнүн же жер участокты түз сатып алган жактын аты жөнү же аталышы. Жер участогунун старттык жана акыркы баасы.
талаптардын сатуу, сатып алуу же ижарага келишимине кол коюу боюнча милдеттенмелери, ыйгарым укуктуу органдын алыш бериш эсебинин номери жана башка реквизиттери, тооруктун же түз сатуунун жыйынтыгы жөнүндө протоколдун копиясы кол коюлган күндөн 3 күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына жайгаштырылат жана ыйгарым укуктуу органдын имаратына көрүнүктүү жерге илинет. Тоорукта уткан жак протоколго кол койуудан качса, ал төккөн кепилдик акыны кайра албайт жана тооруктун жеңүүчү укугунан жана ошол лот боюнча кайра өткөрүлүүчү тоорукка катышуу укугунан ажыратылат. Тооруктун жана түз сатуунун жыйынтыгы жөнүндө протоколго кол коюлгандан кийин 3 күндүн ичинде ыйгарым укуктуу орган тооруктун жеңүүчүсү же түз сатып алуучу менен сатуу, сатып алуу же ижаралоо келишимин түзөт.